Малайка 16-17 жылы башталған канализация. Ошондон бери эмгиче биздин канализация жок. 2 септик менен, ар бир үй 2 септик менен былжып отурабыз. Сасыкты айтпагыла. Кайра аппаратта үйүбүздүн ишине кирет. Ай сайын 2ден сордуруп атабыз. Буга болбой атат септик. Ушул канализация профессор Зими менен келген экинчи нитка экөө барып биригип, ар жака биз кошуп бүттүк аны. Центральный неме трасса бүттү. Эми ал жерде водоканал азыр кабыл алгандан коркуп отур. Андан сырткары башка немелериңиздер боюнча, кварталдар боюнча 58-69 неме кварталга 7,6 километр неме канализациянын проектisi бүттү. Андан сырткары 56-67 кварталдарына biz шарт берген эмеспиз. Андан кийин бирден бир азыркы күндө болуп аткан так информацияны айтып кетейин. Бизде Төлөбердиева Можайскийден ылдыйраак канализация шаардан курулуп келатып, ушул дренажный суулардын көптүгүнөн келип чыккандыгынын себебинен открытый дренажга ошол канализацияны кошуп коюшту. Азыр да барып көрүп кетсеңиздер болот. Ал биринчиси. Экинчиси болсо бул тарабынан келаткан коллектор боюнча анда дагы былтыр ушул грунтовый суулар чыгып, анан колодцтерден чыккандыгынын себебинен анда да биздин балдар келип иштеп жардам беришкен. Анда да грунтовый сууларды биздин канализационный сеть кабыл албай калды. УКС тарабынан курулган канализация кабыл албай калды. Ошон үчүн биз эң башында эле условия койгонбуз. Техникалык шартка так жазып бергенбиз биз. Грунтовый сууларды азайтмайынча biz kanalizasyonu balanska albayız. Бирок бирден бир случай болуп калды. Бу жерде мектепти киргизиш үчүн эксплуатацияга биз миңдикке кошулган жердигине макулдугубузду бердик. Мектептен чыгып северде карай 50-52 көчө менен жерге тал менен профессор Азимы жана ОГУКС курган ылдый жактагы канализация азыр миңдикке кошулду, чтобы мектеп могла работать. Но бирок ага азыр дагы элдер кошула башташты. Эртең бүрсү күнү бул биздин насосный станциянын жанында сбросной линиябыз бар. Ошонун сброско алып келет. Анда болуп калат, анда эмне болуп калат? Агынды суулар менен грунтовый суулардын кошулмалары барып туруп, анан агатта ошого алып барбашыбыз керекпиз. Биз ага даяр эмеспиз, водоканал. И андай жолдорго биз барбайбыз. Ошон үчүн биздин условиялар так ОГУКС жана УКС тарабынан аткарылат. Ошондо гана анан биздин балдар чыгышат, карашат, принимать этебиз. Биз андан качпайбыз. Вопросы жалаң акбосого жазылды. Көрүп карап, бирок тилекке каршы Кадыр мырза айткандай, жанагы канализацияны биз эксплуатацияга бере албайт экенбиз. Себеби жанагы сарылып чыккан суулар, дренажный суулар канализацияга кирип ичине чөбөсүп кетти. Ачык эле. Даже ичинен балдар чыгарып тазалашты билсеңерчи. Суунун башын карасак, дренаждан чыккан суунун баары айдап атат. Аны биз кой бере турган болсок, 2 жылдан кийин канализациялар полный өлөт. Ошон дренаж куралы. Биз азыр бюджетный комиссия азыр отурум кылып атат. Биздин 1-майдачы. Ошого биз 30 миллион сурап атам мен. Мына болот беткениз Нидартта барат. 30 миллион бирок жетпейт. 70-80 болуп турабы? Ой, алтын казет нету, да. Азыркы ушу 1-2 кварталга 30 миллион сурап атам. 30 миллион бергиле. Мен баштайын биякта депчи, биз баштайлы деп. Азыр ошону азыркы моментте карап атышат байкелер. Менимче буюрса ушу биякта дагы Бишкек шаарынын депутаттары бар да, Ильяс Алмазович, Максат мырза дегендер бар. Ошолор да көтөрүп жардам берип атышат. 30 миллион буюрса бөлүнөт дагы башталат. Биртикке чыдап туралы. Азыр эми азыр мындай болуп атат. Ооба. Азыр бюджет каралып атат, 25 апрелге гор кеңеш бюджет утверждать этип беребиз дейт. Ошондон баштап каржылоо башталат дагы иштер башталат. Ошондо да 25 апрелде бюджет бекилип, андан кийин процедурада жумуштар башталат. Болду. Регламент эми да, регламент калды байке, регламентте. Биздин үйлөр курап атат. Мына жаңы жылга чейин, жаңы жылдан кийин 22 үй курулады. Ошону бирөө карап коет. 2014-жылдан бери туркап көрөбүз. Дренаж. Акыры аягы мынакей. Үйлөр курай баштады. Эмне кыларыбызды билбей калдык мынакей. Кимге барганыбыздан ал. Тигиге барсак тияка бар, бияка барсак тияка бар. Зеленскийге бар, тияка бар, бияка бар деп эле футбол тетип атат. МЧСтер баягы менин үйүм кулады.
келип туруп мына 2 күндө жардам беребиз деле МЧСтин дайыны жок. Дайыны жок, такыр эле. Мына биз жардам беребиз. Силерге эч ким жардам бербейт, силер захват кылып алгансыңар деп ошондой жооп берип атышат. МЧСтин элдери. А эмне кылабыз билбей калдык. Мына мен азыр деген үйдө көрүнгөн жерде жүрөм, тура үйүм кулаган бойдон турам. Эмне кыларыбыз билбей, калыс ордону вообще эч ким айтпасын. Телевизордон салам, ак ордо, буяктарды айтат. Калыс ордо мындайда такыр эле каралбай калды да. Калыс ордо жөнүндө сөз жок. Калыс ордо боюнча өткөндө сиздин үй кулаганда биздин архивтер барып жеринде сизге айттыр. Если убактылуу баш калгоого турак жай жок болсо, МЧСке кайрылыңыз деп бизде мобилдик турак үй бар бүгүнкү күндө. Биринчи мобилдик турак үйдө бекитилген положениябыз бар. Ал жободо арыз ээси өзү биринчи кайрылыш керек. Если арыз ээси кайрылса, өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан убактылуу жеринде апарып, баардык кызмат, тиешелүү кызматтар менен жеринде убактылуу баш калгылоочу жай куюп берүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул байке тараптан биздин бөлүмгө арыз келип түшпөптүр. Кечиресиз, арыз барганда көрүнүп турбайбы? Бардык эле көрдүк, бүт эле соц тармактарга жыгып кетпеди эле. Сөзсүз түрдө ошо барып бирөө ошактан жаздыра албайт белеңер анда да, эми көрбөсөңүз келген да. Анан сизден булардан кат түшкөн жок деп атасыздарбы? Бул жерде мен бул кызматка жаңы келдим, мага чейинкилерден алган маалымат коюп атам. Жок, биз сизди күнөөлөгөн жок, сиз ошону түшүндүрүп бериңиздерчи, жолун. Жок, маселе жок. Если бүгүнкү күндө баш калганын убактылуу шарты жок болсо, биз убактылуу колдонууга мобилдик турак үй кылып берүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жардам бересиздерби? Жардам бере алабыз бүгүнкү күндө. Сиз бүгүн 31 воскресенье барып, жолугуп. Хорошо, мен жеримде аттанышып сизге жооп берем. Экинчи суроо, могу биздин калыс ордонун эли суранып атат. Дренаж деп. Баягы азыр биздин көчөдө дагы 5 үй турат аварийный. Мына кулайт депчи. Дагы жакшы күндүз кулаганда түнүндө куласа. Өлүм житим күтүп атабыз биз билбейбиз. Могуки эмени Первомайский акимдер, могуки биздин чоңдор, депутаттарга баарыбыз кайрылып сагынып. Эмне эч ким жок. Аксакал, эми эч айтпеңиздер да. Бул маселе тиги эл көрсө, мен буну парламентте да айтылып, бир эмес бирнече жолу айтылып кайрылган маселе да. Анан мен жана окуп кетпедим бияктан. Мага келген жооптор ошо жооп берип атышат. Азыр сиз үчүн атабыз. Бирок бияктан МЧС жаңы кызматка жаңы дайырымды алдым дейт. Өзүм барам. Бүгүн жетишпейт болуш керек экен. Эртең бир күнү барып жардам берем деп атат. Туурабы? Жардам берем деп өздөрү барышат. Анан бүгүн эртең понедельникке чейин жетишпесе, анда вторник күнү менен байланышкыла. Бирок барышат болуш керек деп ойлойм да. Келиңиз. Бизде мына элде жалпы элде элечи мындай ой пайда болуп калышы мүмкүн болот. Бул элдин санына карап, анан кийин күтүмгө карап мындай саясат болуп кетпейби дегенчи. Эмнеге жок. Куттан келдим. Мен Куттун квартальный болом. Атым Казыбаев Орукбай. Биздин Кут 2015-жылдан бери Первомайский районунда карап турабыз мыйзамдуу түрдө. Бирок ушул малга чейин биздин статусубуз жок. Же бул статус алыш үчүн, же башка кылыш үчүн обязательно элдин саны көп болуш керекпи? Жогорку кеңештин, парламенттин деңгээлинде көтөрүп берсеңиз, Куттун именно статус боюнчачы биз жана Кут деген бир эмес 2-3 жолу айтылган маселе, биякта деген бүт окулган нерсени парламенттин трибунасына айтылган маселе окулду. Анан унутуп калды дебеңиздер да. Элмира Жыгалбековна, бул именно статус боюнча айтыла элек. Мен билем да. Анан сиз азыр бул жерде 201-декенчи токтом деп айттыңыз, бизде андай токтом жок. Кутта деп туруп 201-декенчи токтом дедиңиз, мындай токтом жок биздечи. Бул каяктан келген маалымат экенин да билбейм менчи. Ал эми мейли азыр мына биякта ызычуу болуп атканына себептүү мен өзүм суроомду берип алайын. Мына бүгүнкү күндө 1-Май району боюнча 1593 жаран жер мунапасы боюнча комиссия документ тапшырыптыр бүт район боюнча. Андан тышкары Кут конушу боюнча 332 адам техникалык паспорт алуу боюнча кадастр мамлекеттик мекемесине кайрылып, 142 адам техникалык паспорт алган деген чынбы? Чын. Бул бар экен. Мен бергенмин. Бирок тигине токтом жок. Азыр
Мына бизде эң Жо, бул сиздердин токтомуңар эмес. Бул деген жанакы легализация боюнча жер мунакты боюнча токтомдун мен номерин окуп атам да. Эми бизде эң көйгөйлүү болуп аткан токтомду айтып берейин сизге. Элбира Жыргалбаев. Сизден сураңызчы. Ушуга бир парламенттин деңгээлинде бир аракет кылып берип кабелди баспайсыз, бутуңарды, мооларды бошотуп койсоңор, микрофон иштеп атпайбы. Токтом. Биякты бошотуп койгула. Чыгат элдерчи. Бирок отказной келет да. Себеп ортодо бизде жанагындай жол 20 метр жол кеткен. Ошол 20 метр жолду дагы 16 метрин бөлүп сатып берген. Шулундарчы. Ошол сатып берген жака жылдырган. Бир алдыга бир участоктон бардыгынчы. Ошон үчүн бардыгы отказной келип атат. Ушул 154-чү токтомду. Канчосуңар? Бул жерде 314 участок бар. Кылайлычы, мага келген кайрылууда эми Кызаева Жылдыздан баштап туруп 35 адам кол коюп кайрылган болчу да. Ушул катыңарды деген расмий түрдө парламенттен көтөрүп туруп мага кайрылган боюнча кут дача суу жана достук айылдарын жашоочулары деп мага кайрылышат. Ошондо деген именно мектеп маселеси боюнча, электр маселеси боюнча, анан жерлер боюнча болсо бул аны деген озеки түрдө айтылгандыктан мен парламентте расмий көтөрүп чыкканмын. Бирок кол топтоп кайрылуу келген эмес. Мен сизге ошол кол топтоп ошону жазып койсоңуз да иштейбиз да. Жолуксам болот же кандай? Жок, келесиң апа, эки жардамчымды да берейин, жаныңыздар тургузуп азыр жазасыздар, азыр жазыңыздар. Макул. Силерге. Анан кийин дагы бир суроо. Бизде баягы мектеп жок болгондугуна байланыштуу былтыр 87 балабызды мына Максат Шекербековдун жардамы менен араң тияка бияка жүгүрүп жүрүп киргизгенбиз. Быйыл бирок ушул 1-класска бара турган балдарыбызды мектеп жөнүндө ким жооп берет? Ким эме биякта? Бар. Ат башы мектебине келебиз. Манас айылындагычы. Бирок былтыр араң киргизгенбиз 87 баланы. Быйыл дагы киргизе алабызбы? Урматтуу ата-энелер, 4 жылдан бери 1-класска кабыл алуу бул электрондук каттоо аркылуу жүргүзүлүп атат да, электрондук система аркылуу. Былтырдан баштап ошо электрондук каттоо бул жанагы каттоо кызматы менен ГРС менен байланыштырылган да. Ошон үчүн азыр 10 апрелде 1-этап башталат да, электрондук каттоо. Ал каттоодо баягы ошол ГРС менен байланыштырып койгондуктан атасы же апасы паспортун киргизет да. Ошол электрондук каттоого инененди жана өзүнүн жеке номерин тергенде эле автоматтык түрдө официалдуу расмий түрдөгү пропискасы чыгып атат да. Демек 1-этап жана 10 апрелден 26 июнга чейин бул ошол кимдин официалдуу түрдө баягы каттоосу болсо ошолор кирип атат да. А 2-этап ошо фактически жашаган, экинчиси айтайынбы? Ат башы мектебиндечи кут бизге карабайсыңар, силер шаарга карайсыңар деп туруп кабыл албайт. Мен суроомдун төркүнүн түшүнсөңүз, тиги ат башы мектеби Сокулук районунда болуп атат. А биз бирок территория Первомайский район болуп атабыз. Мен ошону сизге түшүндүрүп атам да. Бул электрондук каттоо 2 этап менен жүргүзүлүп атпайбы? 1-этап 10 апрелден 26 июнга чейин болот. 26 июндан баштап ошол кайсы территорияда жашаңыздар, расмий түрдө кайсы жерде жашап атасыз, фактически кайсы жерде жашап атасыз. Анан официалдуу пропискаңыз жок болсо, ошол 2 этабында катталсаңыз болот. 2 этабы деген июнь бул? Июндун 26 июндан башталат 10 августка чейин. Эгер ошол жерде сиздин аты жөнүңүз ким? Исакова Чинара Курманалиевна. Эгер бияктан мага расмий кайрылуу алып, ошол балдардын тизмесин алсам, ошол тизмени сиздерге жөнөтөйүн, мен образка жөнөтөйүн. Ошондо в каком порядке это будет решаться? Давайте упростим, чтобы если у них там где-то регистрация есть, где-то нет, ИЗЧУсу көп болот, а дети тут причем деген суроо берип атат да. С вашей цифровизацией, я извиняюсь, конечно, мен өкмөттүк парламентте улам көтөрүп атам. На бумаге цифровизация есть. По факту цифровизация не для простых людей болуп калат атат деген маселени көтөрүп атат да бияктанчы. Барсак атбашчылыктар айтып атат, Сокулуктан нет. Вы к нам не относитесь деп. Жок, Эльвира Жыргалбековна, бул бир да бала окууга кирбей калбайт. 2-этап 10 августка чейин болот. Эгер 2 этапка кирбей калсаңыздар, Бишкек шаардык билим берүү башкармаларына келип кайрылыңыздар. Бизде 4 райондук билим берүү борбору бар.
ошол 4 райондук билим берүү борборунда ошо электрондук каттоо боюнча иштеген башкы специалисттер бар. Ошолорго же болбосо бул ошол жанагы балдардын комиссиясы бар го, акимият билим берүү борборлору аркылуу комиссия түзүлүп атат. Ошо окууга кирбей калгандар ошол комиссияда протоколдун негизинде киргизилип атат. Эгер кантип кирбей калсаңыздар, Бишкек шаардык билим берүү башкармаларына кайрылыңыздар. Мындай кайрылуулар бизде аябай көп. Биз ошо балдарды жакын жашаган мектептерге киргизип бере алабыз. Мен сиздерге тизмесин мага беришсе, кайрылуу кылса ошол балдардын тизмесин жөнөтөйүнчү. Ага чейин деле жана 10-августка чейин кирбей калсаңар, бизге Бишкек шаардык билим берүү башкармаларына келсеңиздер, биз мектептерге киргизип беребиз. Ошондо кайсы жерге барыш керек? Дареги кайсы? Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы Пушкина көчөсү 125. Бул жалпы билим берүүчү Турузбекова. Бул жалпы билим берүүчү экинчи мектеп бар. Ошо экинчи мектептин зданиясындабыз биз. Сиздин атыңыз ким? Августтун канча бир 10-доруна чейин ошол электрон регистрация кылып көрүңүздөр. Анан барсаңыздар, кабыл албаса, жолугушпаса, мага чаласыздар. Мен колуңардан жетелеп туруп, буларды же силерге алып келем, же булар деген силерди кабыл алышат. Ошентип бир сүйлөшүп алалы, Сизге дагы бир айтып коеюн. Жана 4 райондук билим берүү борборлоруна кайрылсаңыздар деле болот. Ошол жерде жазып алып, анан комиссия акимият менен бирдикте иштейт. Жок, кепем болот. У меня в основном туура түшүнүңүздөр. Мына госоргандар бүгүн эмне чакырып? Пока депутат письменно к вам не отправит, вопросы не рассматриваются. Биз барсак кабыл албайт деп жалобалар ошол болуп атат да. Поэтому ошол ошончун бияктан айтып коюп атам да, эгер ошол августтун ортоларына чейин чечилбесе, же сиздер биякка баралы сиз менен кошо, же биякты деген сиздер кабыл алгыла деп мен ошон үчүн азыр айтылган сөз болуп атат да. Бизде кайрылган кишилер аябай көп, кайрылгандардын баарын чечип берип атабыз. Билим берүү законунун аткарылышын карашыбыз керек. Буюрса чечилет. Билим берүү башкармаларына караңыздар, чалсаңар 61-23-40 менин телефонумду берейин, ошону жазып алыңыздар. 6-кабинет. 61-23-40 электрондук каттоо менен дагы. Жөнүңүз ким дедиңиз? Исакова Чинара Курманалиевна. Дагы 5-кабинетте ошо электрондук каттоо боюнча специалист иштеп атат. Ал номер 61-0092 Азамат. Чоң рахмат. Рахмат. Жолону Алтынай Кадырбековна, Жилмасов Куттан, Эльвира Жагабековна, биз азыр маселебизди мектеп боюнча салдык эле. Биз ушу бир эмен айтайын, былтыр звонок кылганымда именно электронный эме боюнча специалисттер боюнча алар бизге туура эмес маалыматты берип трубканы коюп койгон да. Биз эмне үчүн звонок кылып атабыз? Алар ошону да бир кайдага чакырып койсоңуз, сизге жетпей билем. Анан эң чоң рахматыбыз бул Максат Шекербекович. Биздин кошулганыбызга 1 жылдай болуп калды Первомайский районго. Первомайский район азыр биз Акбосого, Мурасордо бардык конуштарды айтсаңыздар, бардык алдыга жылып атат. Кудайыма шүгүр. Биздики столба жок, шагыл жок, мектеп жок, садик жок, столба жок, статус жок. Анда кандай таза суу жок. Сорон аэропорт элдин көзүнө көрүнө турган жерибиз. Ошолорду биринчи карап койсоңуз, статус боюнча статус берилсе калган баары болот деп эл ушунча үмүт менен, сабыр менен күтүп келатат. Мен артымда Жилмасов Куттан 20-30дай адам келсе, анын бир 10 чакчысы суроо беребиз деп келгенбиз. Эми бардыгынын атынан мен кыскача эле айтып коеюн. Мектеп боюнча Манас поселок Манаска барып биринчи класска бергенми баламды. 59 окуучу окуйт экен. Бизди кабыл алды былтыр. 59 окуучуга, например, 60 минута убакыт бөлүнсө, анын бир 15-и жооп берет. 15-и жооп берет. 15-и калат, калган эмне болот? Эмне деген биз билим алып атабыз, биздин балдар эмне деген билим алып атат. Ошондуктан кошумча сабактарга жөнөтөбүз балдарды. Алар деле кеч От каждого можно же по одному? Сүйлөтүрөсөң мен жол ала аламбы же сүйлөй элек деле бүтүрүп коеюнбу же? Мен айтып атпаймынбы, Жилмасов Куттан мен эле суроо берейин, калганы туруп турсун деп. Ошондо биздин эмебизге, биздин конушубуз деле бир школго ылайык эле болуп калды. Бизге деген школду
школдук аянтчабыз бар даяр, садикти. Ошолорду каратып берсеңер. Эмне үчүн бизде 59 окуучу окуш керек бир класста? Өзүбүздүкү деле жетишип калды. Илгери деген ашып барса 30 окуучу. Карагылачы 2 эсе көбөйүп кетти. Буларга деген мугалимдер жетише албайт, чындыгында айтканда. Ошолорду бир карап койсоңуз. Анан бул жерде бардык специалисттер келиптир. Булардын бардыгы бизге керектүү. Стол бар, шагыл бүт бары керектүү. Бирок бардыгынан жооп алыш үчүн биз азыр элдер менен ызычы болуп кетет. Биздин кутту карап койгон адам киши болобу, чоңдор болобу? Сөзсүзгө жогоруда айтылып кетилгендей, жогорку президентке барышыбыз керекпи, же ызычы салышыбыз керек, же жолду тосушубуз керекпи? Эми сиздин айтканыңыз боюнча, эгер ошол Бишкекке жакын жерде турсаңыз, Бишкекти мектебине киргизип берели деп атабыз. Бишкектен кичинерээк болсоңуз, Сокулук районуна карап атсаңыз, анда билим берүү министрлигине биргеликте чечип берелик. Ошого кайрылсаңыз, мен деле өзүмдүн телефонумду бербедимби? Эки жактан эме. А балдардын окуучулардын жыштыгы Бишкек шаарында деле аябай көп. Мына Бишкек шаарында 104 мектепте бүгүнкү күндө 189.141 бала окуп атат. Бардык мектептерде ушундай картина болуп атат, кырдаал. Бирок быйыл 15 мектеп курулганына байланыштуу бул да жыштыкты кичине төмөндөттү. Ошондой башка Сокулук чүй-өрөөндө да болуп атыптыр. Эми аны сиз мага деле келсеңиз, мен билим берүү министри менен биргеликте сүйлөшүп, ошо жакын жерлерге биздин куратор менен чогуу сүйлөшүп, ошол жака киргизип бергенге аракет кылалы. Да, 10 киши. Менин эле баламды кабыл, бизде деген толтура, конушта толтура мени жөнөтүшкөн. Жок, бизде мындай расмий түрдө кат жазып алып, ошо ата-энелер келет. Биз ар кайсы мектептерге даже транспорт менен кошо, мына акиматтар чогуу, жанагы Мурасордодо деле мектеп жокто, биз Озернуга киргизип, автобустар менен балдарды ташып ушинтип окуттук да биргеликте. Ошон үчүн ушул проблеманы чечип берели деп атпайсызбы? Кварталдык комитеттер да келип, ошолор менен биргеликте чечип жүрөбүз. Телефон жазып алыңыз, мага чалыңыз. Мен жооп берип коеюн. Алтынай, да, Кутка 3-4 маселе көтөрүлүп кетти. Мектеп быйыл салына баштайт Кутка. 720 орундук. 720 балалык буйруса биз күтүп турабыз. Аз күндө барып жанагы тендерлерин жарыялап, заклад капсулу баштайбыз. Кудай буйруса. Гана жоопту күткөнбүз. Ошол болот. Да. Анан бул жерде мен жакшы көргөн бир эжекем бар, эжеке туруп коюңузчу. Ооба, немножко мындай, да, эжекени да сүрөт тартып коюңузчу менен кошо. Абдан жакшы көрөт мени. Алдаган жокмун, ошол жерге сиздин балаңыз да барат. Болду. Анан неме? Столбо боюнча. Өткөндө Огукс 45 столбо коюп берди, светтерин тартып бердик. Бирок ал жетиштүү эмес. Аны жазайбыз. Дальше будем делать. Да, болот эми. Силер мындай да ноябрда келип алып эле азыр апрелде менден давай бардым бер деген. Кут деген вообще жок болчу, чындап келгендечи. Жаңы түктөлүп атасыңар. Ак босого силерге караганда 30 жыл мурун түктөлгөн. Ак босогону күтпөй атат. Бирок карабастан Кутка статус, не статус дегенде карабастан мен акчаны бөлүп атам, айкачы. Мынаке Ленинскийге өтөм деп жүрүп отурат эжекемчи, Ленинский албай аттанчы. Бирок ага карабастан мен акчаны берип атам. Так что Кутту Кудай буйруса кут эле кылабыз. Аз күндө ал жерге автобуста кирет. Кыскача. Эми мен айтып коеюн. Могул жерде биз деталдарга өтүп кеттик. Чындап келгенде бир суроого 15 мүнөт убакытты кетирип атабыз. Ушу биздин урматтуу депутатыбыздын убактысын өлтүрүп атабыз. Бияктагы силердин убакытты өлтүрүп атабыз. Ошон үчүн кыска так эле суроо берсеңер, так кыскача биз жооп берели. Макулбу? Жанагы жерлер боюнча берилип кетпедиби суроо? Отказ келип атат деп. Ал жерде отказ келген 4 эле эмеси бар, причинасы. Же болбосо линиянын алдына туруп калган, же болбосо башка бирөөнүн үйүнө куруп алган, охранный зонага куруп алган, же парковый зонага куруп алган. Андан тышкары бир дагы үйдүн проблемасы жок азырчы. Büyük mesele mene su meselesi. Ошого жооп берип койсо, ким сууга ким карайт? Жок, айтып элек. Кой туруңуз, эже, кой туруңуз, ким? Бегол, подожди. Су, анан свет, Свет паровой? Свет, кут. 1 майга кирет. Первомайскийда кут курулушу боюнча. Кут Первомайский район боюнча регистрациясыңар, бирок силер запитан от сети Сокуловского района. Все вопросы Сокуловский карайт. Сокуловск болсо депутатка кайрылыңыздар, кайрылып тура ошол жерден жөнтөбүз го дейм. Стол устанавливается. Барбы сколько в наличии?
Эльвира Жургалбековна, я начальник Северного РЭС. Это Бишкекское предприятие электрических сетей. 2021 год я возглавлял Сокуловский район электросетей. Ну, тогда вы знаете. Кутка 2 трансформатор қойылған, 630 трансформаторлар қойылған. 630 трансформаторлардан бізде доступ только головной трансформаторлар бар. А все, что делается ашар методымен өздерінің есебінен қойылып отыр. Біз только трансформатор қойып бергенбіз. Балансқа келгенде, ежеке, мен деле біреудің баласымын, ертең күн мен деле сен документіңе жоқ қабыл алып қойса, мен деле кезіліп кетемін де. Ушундай документтерин маған туралап келди, біз балансқа алған каршы эмеспиз. Қалса сөз келіп қалышат да. Шондықтан бұны мен расми түрде сусын, дағы істедіңіз, милиция менен, дағы айсыны. Ушул эки маселесин деген мен сокулукпен такташ берейин, Куттун жашоочулары. Буну деген мен такташ берем эже. Кут боюнча жазып атат, ушул жерге кошуп койсо сиздердин маселеңиздерди. Мына кут боюнча могул жерде бизге депутатка кайрылуу жазылып атат. Рахмат, кийинки суроо. Мени сизге анан кийин тазалыкта барбы, муниципальный предприятие тазалык? Барбы? Сизге суроо. Сиздерге элдер миллиондук каражат кетирген маселени сурап атса, мен эчтеке кетпеген каражат сурап атам. Ай, туугандар келгиле. Эми ушунча чогулуп келгенден кийин биринчи сыйлайлы да. Келиңиздер, байкелер, эжелер сыйлайлы. Биякта суроо берип атат. Тазалык боюнча Мурасордо. Кечиресиздер, элдер миллион сомдук каражат жумшала турган маселени көтөрсө, мен эч кандай каражат жумшалбай турган маселени көтөрөйүн. Айтыңыз. Биздин Мурасордо конушун ушуга чейин 7-8 жылдан бери частный ишканалар тазалык менен мусул тазалап турган. Жаңы жылдан кийин ар бирибиз 100 сомдон төлөчүбүз. Жаңы жылдан кийин алар 200 сом көтөрүштү. 200 сомго көтөргөндөн кийин бу жерде кварталныйлар бар. Мисалы үчүн Тойчу Айда деген турат. Бул элдин баарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кетти. Частныйлар иштебесин, только мамлекеттик муниципалдык тазалыктан кирет, тазалайт, бардыгын алып кетет деп күтүп жүрөбүз. Мына анан кийин өткөндө 2 айдан бери мусор жыйылып турат. Өткөндө Айдадан суроо бердик. Айда анан мен мына 2 айдан бери ирип-чирип кетти. Десек, мен жакында мэрияга бардым, биз семер сөз берди, растамошка болуп атыптыр машиналар. Анан берет деп, адан бери 1 ай өттү. Азыр барсаңыздар ишемесеңиздер, мына Мурасордон эл турат, мен жалган айтсам ушулар айтсын. Ар бир үйдө 20-30 мешоктон мусор болуп кетти. Канча болду тазаланбай калганына? 3 ай болду. Келиңиз эми жоонуга эле, Сиздер өзүңүздөр кирбейсиздер, же частныйга бербейсиздер. Келе жоо тазалыктан барды. Биринчиден сиздин конушуңуз тазалык эмесине кирбейт. Бизде жок болчу. Ооба, мурунку жумада бизге ошондой сунуш түштү. Действительно Мурасордо конушун албайсыңар деп. Biz ayttık, biz dayarбыз. Azır alınğa şart çok. Maşınalar gelirde sırası alıp koyuyoruz. Maşınalar gelilik. Maşına April'in 20'sında gelet. Gelise ele daru öyle koşuyoruz. Bırak bir nersesi var. Görse частный компаниямен сүйлөшсөм, карыздары көп дейт. Эл төлөбөйт мусорга. Абайла дейт, алба. Бирок ага карабастан биз алабыз. Сөзсүз алабыз. Сөзсүз алабыз, машиналар келсе эле алабыз сизде. Канча убакытта келет машина беренге? 20 апрелге чейин келет. Эми ушунча күттүңөр? Күтүп алыңыздар. Анан деген алабыз деп атат. Карызгар менен болсо деле алабыз деп атышпайбы? Бул тазалыктын бияктагы жетенчилиги. Эми 20 күндө азыр урушсак да урушпасак да машиналар келбейт. Буну болсо 3 ай эмнеге келбейин, мен тактап берейин. Эмне чечилбей жаткан, макулбу, уруксат этсеңиздер. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен 2 суроо менен кайрылам. Биринчи суроом, бул жерде Газпромдун өкүлү отурат, экинчи Зеленкос, Обукс. Жана маалымат алдык. Жана Ак Босого боюнча центральный канализацияны эмне себептен баланска алынбайт деп, бул жана жаак дренаждар курулмайынча депчи. Азыркы убакта ушу жаак дренаждар канчалык деңгээлде быйылкы жылда ушу иш жүрөт, иш процесси. Проектси башталдыбы, быйылкы жылга кандайча иш аткарылат, ошол боюнча жооп берип койсоңуздар. Анан 2019-жылы проектси башталган 2 көчө ушул убакка чейин курулуш иштерине кирилик, ошол боюнча да жооп берип койсоңуздар. Биринчи суроом, экинчи суроом Газпром өкүлүнө буга чейин жогуп келдик, бирок ошентсе дагы мына жалпы Ак Босого элине так маалымат берип койсоңуздар. Газ Ак Босого быйыл проектси башталат деген маалыматты биз өткөндө вице-мэрге барганда укканбыз. Ошол боюнча маалымат берип койсоңуздар. Рахмат сурооңузга. Бул маалымат туура. Быйылкы
списокко Ак Босого киргизилди. Долбоор иштери жасалып баштайт быйыл. Анан курулуш иштери буюрса проект бүткөндөн кийин эмки жылы мартта баштайбыз. Анан бирок тура түшүнгүлө, бул жерде миллиардка жакын, мен жооп берип алайын эже. Миллиардка жакын каражат кетип атат. Муну бир жылда жасай албайбыз. 24-жылы баштап 25-жылы бүтүрөбүз. Бирок бул жерде мындай этап менен киргизе баштайбыз да. 6 участок кылгантабыз. 3 участогун 24-жылы бүтүрүп газ берип коебуз. Жарымына эми проект чечет технический специалисттер. Жарымын дагы 3 участокты 25-жылы бүтүрүп беребиз. Эми туугандар, Арзымат мырза, бир нерсени тактап алайлы. Техникалык документтери 24 жылдан кем эмес башталмак деген сөз болчу да. Иштатабы? 23-жылга, ошондо 23 жыл башталса, бул документация маселеси канча? Биз 25-30 миллионго каражат кетип атат. 30 миллион документтерин эле жасоо кетет. Анан бул Газпром деген бул мамлекеттик ишкана эмес. Ай, туугандар, күткүлө. Ашпаса сөз чыкпайт экен. Эмнеге киргизбек? Эмнеге биздики маселе башталбай жатат деген канча кайрылдыңар? Биякта 2 жолу чогулуш болду. Парламентте канча көтөрүлдү? Аягында мына жыйынтык келип атат. Бул жакшы кабар. Анткени бул жылы 25 миллионго техникалык документациясы башталат. Эмки жылы баштала турган нерсе бул жылга жылды. Документтер эле 25 миллионов канча убакыт кетип атат. Ошол маселесин баштап, технически бүтүп туруп, 24-том начнем деп атат. А так 24-тө документтерин башталса, 25-те баштамакпыз деген сөз болчу. Ошондо туура кабыл алайлы да. Туурабы? Анан дагы бир маселе, уруксат болсо, бул жерде жанакы биз газ түтүктөрдү бул эми орустардын акчасы да, туура түшүнгүлө. Ошол жактан келип, Россиянын акчасын келип, кыргыздарга газ берип атат да. Анан көчөдөгү газопроводду биз өзүбүз куруп бергенден кийин ошого тез кошулуш керек. Анан тамак жасаганга эмес, үйдү жылытуу максатында кошулуш керек. Мисалы, мен бир мисал алып кетейин. Балбан Таймаш деген жаңы коңушка 2016-жылы газ киргизилген. Ал жерде жана проект боюнча 200 үй кошулуш керек болчу. Ошол 200-дүн үйү, ошол 200-дүн 17-си эле газ жылытуу максатында кошулду. Калганы 90% ошондо кандай эле мусор менен же көмүр менен жаккандай болуп калды да. Анан же кандай экология маселеси чечилмек беле. Анан биздин деле Газпром сурап атат, ай, миллиондогон акчаны жерге касып салып атасыңар. Аны акташ керек да. Биз силерден бизнес кылбайбыз. Ал жерде андай маселе жок. Бирок ошол салган, казылган актыны актап бүтүш керек да. Ошон үчүн баары эле жана тамак жасаганга эле кошулуп атат да. Ал жерден эми 3-4 куб болот. Ал жерден эч качан актаганы 120 жылга кетип катат. Анан жылытуу максатына кошулса, анда 60 жыл болуп атат да актаган убакыты. Эми туугандар, бул абдан чоң көйгөй да. Парламентте бул маселени биринчи барганда эле март айында көтөргөндө бияк жетекчилик менен жолуктук да Газпромдун. Алар ачык айтышты. Мыйынча жыл массивтерге киргизебиз дейт. Анан 10-15% эле отопленияга колдонот дейт. Калган баары комфортко тамак жасаганга дейт. Но им-то это невыгодно деп мага жооп берип атышты. Анан бул жерден 2 жолу жолугуш болду. Кыштан өттүңөр. Ар бир кышта эмне болот? Смог. Ууланып бүттүкпү? Ууланганын дагы бир себеби эмне? Көмүр. Меш менен жагып атып, аягы жыйынтык эмне болуп атат? Астма болуп атабыз, ооруп атабыз, давление көтөрүлүп атат, кан коюлуп кетип атат, боюнда болгон кыздардын бойлорунан түшүп калып атат дегенге чейин барып, биз парламентте атай жанакы полигон маселесине комиссия түзгөнбүз. Бунун аягында Совбезге жыйынтык тартып, мына мэрия деген эми полигонду салдырабыз деп чоң жумуш жылып атат, сиздерге көрүнбөгөнү менен. Бирок ошол эле учурда эгер булар деген мына баштайбыз деп атат. Азыр 25 миллион только документтерге берилет. Ак Босогонун 30 000 жашоочусуна газды орноштуруп ар бир үйгө жетиш үчүн дагы бир маселе бар. Аны деген парламентте депутаттар биз көтөрүп атабыз. Ар бир үйгө киргизиш үчүн 30 000, 50 000 сом. Билесиздер.
чоң көйгөйдү парламентте депутаттар кошулуп алып көтөрүп атабыз. Буну деген элге же мамлекет аркасынан бир 5% сууда же кредит кылып ошол 50-60 миңди мүмкүн мамлекет жардам бересиздер деп биз өкмөттөн суранып атабыз. Өкмөт азыр ойлонуп атат. Колдон келип чечип беришсе, ошол суудалар берилет. Чечилбесе, баары бир биз ошого даярбыз деп ак босоолуктар кайрылдыңар. Анан эртеси күнү буларды 1 миллиард проект на 30 тысяч вас ак босого проект 1 миллиардка чейин барат. 1 миллиард кандай каражат? Анан ошол 1 миллиардты туташтырып өткөрүп берсе, эртеси күнү жок тиги аялдарыбыз бир комфорка эптеп ысык тамак болсун деп газ отопление колдонбой койсоңуздар, кийинки жыл массивтерге курулбай калат деп мен переживать этип атам да 1 май боюнча. Бул жерде жоопкерчиликти сиздер да алыш керексиздер. Биякта отуруп алып тепкилебей, мен отуруп алып тепкилебей качан сурап ал деп 1 жылдан бери депутат до сих пор менин үйүмдө 30 жыл болбогон газ 1 жылда келиш керек деп менен урушуп атпайсыздарбы? Бирок жоопкерчиликти аласыздарбы? Ошондо орнотуп берсе, өкмөт, мэр, анан Газпром, анан Сурабалдиев аралашып, эртеси күнү 4 комфорканы жагып алып туруп, отопление колдонбойм деген болбойбу? Разница көмүр менен, анан газ менен 5000, мына көмүр кымбаттады, баары бери президент аракет кылды, баары бери кымбат болду, туурабы? 5000ден 10 миң сомго чейин разница болот. Но мы на здоровье своем будем экономить тогда. Туурабы? Туура түшүнөбүз, туура кабыл алабызбы ошону? Анткени ар бирөөңүздөр договорго кол койдурабыз деп атышат. Анан кол койгондон кийин эртең күндө Сурабалдиевани тааныбайм, Газпромду тааныбайм, мэрди тааныбайм, президентти тааныбайм десеңиздер, анда мени уят кыласыңар да. Ошону мойнуңуздарга алыңыздар, туура түшүнгүлө, туурабы? Анча-мынча той топурларга кредит алып баргандар бар экен. 20 жылдык, 30 жылдыкта 10-15 миңге кийинип алайт деп эрди эркек менен катын урушат экен. Бирок газды, чоң көйгөйдү чечип алалы деп чоң аракеттер жасалып атат. Бияктан чогулуп алып мени уруштуңар, мен ыраазымын да, то бул Сурабалдиев өзүнө газ керек деп болуп мен көтөрүп аттым, булар аянда түшүнүштү. Ошо бирөөңөр мен ошо ким билбейм, биякта бир эжеге рахмат айтам. Тети Сурабалдиевичтики жасабайт деп бир туура алдыңар да. Мен ошол видеону көтөрүп барып айттым, мына бул мен эмес, эл көтөрүп атат деп. Ошондой туура болот, ошентип иштеш керекпиз. Бирок жоопкерчиликти алыңыздар. Сураныч 1 миллиард жөнөкөй акча эмес, макулбу? Всё, кийинки маселе. Ак босого боюнча жалпы дренаж маселеси боюнча жумуш иштери башталдыбы, качан, кайсы мөөнөттө? Дренаж боюнча айтып койсуздарбы? Келиңиздер, ким бар? Ой, айтып элек ак босого боюнча. Дренаж боюнча проект башталды, жалпы ак босогонуку. Андан сырткары быйыл биринчи участогын баштайбыз. Бул 45-46 көчөлөр. Бул токтом туура эмес деп чыккан Ленин районунан. Бир топ үй бар, бирок бул маселе каралып атат мэрия тарабынан. Азыр камактан чечсе эле тех паспортун аласыңар да, анан калганын комиссия карап берет. Мунапс боюнча райондук. Бирок камактагы маселе үйлөр боюнча деген буну парламенттен мен да көтөрүп айтып чыккам. Расмий прокуратурадан жооп келели, күтөлү да, эмне деп жооп берет экен. Анткени деген ортодо деген тил кат дедиңизби? Какайты? Тил катты дедиңизби? Ошондой тил кат 2 кишиде болсо кандай болуп калат? Ошо тил каттын жанагы биринчи казайны мен алам деп тил кат боюнча келет, тек паспорт алам деп экинчи казайында тил кат бериңиз, мен тек паспорт алышым деп келет. Мен кыйналып кеттим бул жерде кимисинин. Сиз участковыйсыз? Жок, мен. Ой, кечириңиз, квартальный. Жок, квартальный. Бул жерде мындай болуп атат да, биз ошол үчүн администрацияга, МТУларга кат жазганбыз. Тактагыла, ким жашап атат, ким калган, бул аны билбейт. Кимиңерге азыр ходатайство берсе, биз ошого тех паспорт чийип бере беребиз. Калганын биз териштире албайбыз. Биз аякта ким жашады, ким салды эмесин, бул баягы мыйзамсыз салынган үйлөр. Бүт ушундай болуп атат да. Ходатайствону ким берип керек, квартальный? МТУ.
мыйзам чегинде жана берилген жок, кошуналар ошакта ким жашаган, ким канча жылдан бери турат деген подтверждение бериш керек деп атышат да. Ошондо деген МТУ анан квартальный билет да деп ошого таянып атышат. Булар билбейт да, булар жоопкерчилик, сөз жоопкерчиликте да. Башка бирөө берип кетсе, мына Ак Ордо болуп кетпейди президент барып. Ошондой дагы бир ызычуу болот деп, азыр мамлекеттик кызматта иштегендердин баары жүрөгү эки болуп атат. Стресс болушуп. А подтверждение от вас нужно. Жанагы үйлөрдөгү кызыл китеп боюнча, кызыл китептердики бүт баары отказ келип атат. Ошону ким жооп берет? Калыс Ордо боюнча. Калыс Ордо боюнча. Мен конкретный суроом бар лакинге. Эми бирок службалардын баары бар экен. Болот мырза, сизге конкретный суроо бар. Бул жерде силер азыр айтып атасыңар. Канализацияны салганга чейин эмек, дренажды жаңы салмайынча биз канализацияны кошпойбуз деп. Горбада каналда турат да, кажется. Бул каяктан чыккан, бул жаңылык болуп калды 1 жылдан бери эле. Мурда мындай деген сөз жок эле. Эми угуп тургула. Азыр мен предложением, силердин кимдердин колуңарда экспертиза бар. Ушул жерден суу чыгып кетет деген. Экинчи, азыр мына бүткөндөн кийин жүргүлө барып, мен билемин. Кайсы жерден ушул биздин жабык дренаждар барып куюп аткан. Барып көрөйлү, суу чыгып атабы же толуп калыбы. Кайсы жерден суу чыгып атканын да силер бизге азыр көрсөткүлө. Канализацияга мына бул жерден дренаждан суу чыгып кеткендиги үчүн биз канализация сала албайбыз деп туруп. Мына ушул маселени карагыла. Себеби мындай, силер азыр жаңы эме курабыз деп атасыңар, подземный дренаж. Айланайындар, от менен ойнобогула. 14 мына өткөндө мен барсам, биздин аким билбейт экен ушул жерде подземный дренаж бар экен. Мына мурдагы биздин мына Эмилбек, ошол менен да биздин эме Зонкуев мен ызылдашып, аягы туу отношениябыз бузулду. Себеби дегенде ошол инициатор экен. Подземный дренаж курабыз деп. 14 километр подземный дренаж бар. Болот мырза, эси билбесеңер бар эле жазып алгыла. Жабык. 2004-жылы биз өз күчүбүз менен Германиядан $2000 алып, колубуз менен тазалатканбыз ошол дренажды. Мен атайын айланып чыктым, барып турупчу, баягы чыгып аткан жерин ачык дренажга коет алардын бардыгы. Бардыр жеринен сонун эле суу чыгып атат. Анан бар дренажга сел. Андан көрө ошончолук акчаңар көп болсо, Калыс Ордого салып берген ошонун жарым акчасына. А жарым акчасын биздин канализацияга кургула. Мени предложением Элбер Жалбековна. Азыр милдеттендирип айтып койсоңуз, службаларда айрыкча. Азыр жоопту алайлычы ушул боюнча, сиз айткан маселе боюнча. Горводоканал менен УКС менен. Водхоз менен УКС бар да биякта. Айтып коесуздарбы? Ачык дренаж бар. Жакында комиссия менен тактап чыкты байке. Буну баарын кыдырып, кайсы жерде тазаласа болот, кайсы жерде болбойт. Мына водхоздун представители бар, баарын түшүндүрүп берет. Азыр жоопту алайлы да, жоопту. Аксакал, сиз айткан маселе туура. Биздин ачык жабык дренаждар азыркы маалда иштеп атат. Баары иш жүзүндө. Бияктан жогоруда айтылгандай эле бизде 3400 км жабык дренажыбыз бар, 7 км ашыгыраак ачык дренажыбыз бар. 14 км бар экенин билбедиңер, 3 км. Биздин 14 км деп айтып атканыңыз, ал биздин карамабызда жок. Биздин карамабызда 11 км ашыгыраак дренаж бар. Анда 3 эмес, 11 км бар деп да. Расмий түрдө буларда катталганда айтып атат. Хорошо, байке. Экинчи маселе, мен эмне үчүн муну көтөрдүм? Экөөчү канализация менен бирдей болуп атат. Канализациячы 2 метрден ылдый барып кошулуп атса, а дренаж 3,5 метр жердин астында жатса, ошол суу кайсы жерден чыгып келип туруп булардын жабык турбасына кирип кетти. Азыр ошончо айтат, комиссия менен бизди алып барып бүткөнүн. Көрсөтүлөрсүң, мына эле чыгып кошулуп. Вопрос. Бул жаш баланын томогу. Жакын сиздерге берели микрофонду. Эмнени сурап атат, тактап атышат да, тактап койгулачы. Yok, bu kişi spes kişi, uşul iştegen kişi. Burada iştegen kişi. Аксакал, сиз туура айттыңыз. Дренаждын деңгээли ылдыйкы жакка караганда 2,5-3 метрден болот. Бул иштей турган деңгээлде да. Ошол 150 метрдин жегерегинде сууну өзүнө тартып ала турган система да бул. Канализация канча метрде жайгашканын мен ал боюнча маалымат бере албайт экенмин. Жабык көрүнөт, кайерден суу чыгып атат. Ушундай Kabinetten çıkmazsanız конечно size bilmeyeceğim. Эме грунтовый суулардын уровенин сурап атасыздарбы? Кантип кошулганын мен сизге дагы жол жана да кайталап кеттим, азыр да кайталап кетейин. Эски шаар боюнча айтып кетейин, это квадрат. Жок, ошол жактан башталат. Азыр бияка да келебиз азыр.
Акбасогодо анда мен сизге так эле жооп берип коеюн. Өткөндө эле мен өзүм чыккан болчумун. Водозабордун үстүндөгү 40-48 бияк бетине өткөндөн кийин 49-50 көчөлөрдүн тушунда жердин алдынан эле үстүнө эле чыгып атат жердин. Ачыгын айтып коюш керек аны. Атошто канализацияга түшүп аткандыгы боюнча бизде аягында кошулгандан кийин көрүп калдык. Уже отошто бизди часы пиктерде карай баштадык. Жамгыр жааган күндөрүн карай баштадык. Грунтовый суулардын жазында көтөрүлгөндөн баары эле попадает уже.